Салам достор, бүгүн мен сиздерге ромо тамагын сковородкада жасап көрсөтөм. Же болбосо башкача аталышы ханум. Эң алгач биз камырын даярдап алабыз. Ал үчүн 200 грамм унга 1 жумуртка, жарым чай кашык туз жана 60 грамм сууну коюп, жакшылап аралаштырып, камыр жууруп алабыз. Аны пакетке салып, 15 мүнөткө тыныктырганы коебуз. Бул учурда фаршты даярдап алабыз. 300 грамм фаршка 4 кичинекей пиязды туурап алабыз. Ага туз, кара мурч жана зире кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Эми камырыбызды жука кылып жайып алабыз. Эми аны өсүмдүк майы менен жакшылап майлап чыгабыз. Начинкабызды салып, аны жакшылап тегиздеп чыгабыз. Эми аны тыгыз кылып ороп алабыз. Столго жабышып калбаш үчүн дасторкондун үстүнө коюп, үстүн майлык менен жаап турабыз. Эми ысып турган сковородкага май коюп, пиязды жакшылап кызарганга чейин кууруп алабыз. Эми ага 1 аш кашык томат пастасын салып, дагы жакшылап аралаштырабыз. Кичине муздак суудан куюп, сковородканын четине картошкаларды тизип чыгабыз. Ал эми ортосуна союз тизип чыгабыз. Эми союздун үстүнөн ромобузду жакшылап тегиздеп салып алабыз. Эми анын үстүнөн туздалган суу коюп, капкагын жаап 40 мүнөт жай отто бышырабыз. Мынакей биздин ромобуз даяр болду. Өтө даамдуу тамак болот. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Видео жаккан болсо лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Биздин каналга каттала электер болсо, катталыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.